Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде учурчак берүүсү. Биз бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаал, коомдогу болуп жаткан окуяларды түз эфир аркылуу чагылдырып бергенге даярбыз. Бүгүн бизде студиябызда дагы конокторубуз. Кезектеги конокторубуз Баяз Турал, жазуучу, тарыхчы. Ошондой эле Дүйшеев Кубанычбек, элдик курултай кыймылынын төрагасы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Студиябызга кош келипсиздер. Негизи эле азыр сиздерге чейин дагы бизге бир топ жаштар өздөрүнүн көз караштарын айтып беришти. Эми аксакал катары, тарыхчы катары айтсаңыз, бүгүнкү кырдаал боюнча сиз кандай баа берет элеңиз? Бул эл күттү, муну күтпөдү? Бул эми ушундай окуя бизде 3-чү жолу кайталанып атат кыргыз тарыхында. Кийинки ушул 30 жыл ичиндеги биздин бир коомдогу эң бир ири өзгөрүүлөрдүн бири ушул болуп атат да. Эми муну мурункуларындагы революция деп атаганбыз. Бул дагы революциябы же төңкөрүшпү эмне экендигин али дагы аныкташыбыз керек. Себеби революция болгондо бир система экинчи бир системага алмашыш керек. Көп нерселер өзгөрүш керек да. Коом өзгөрүш керек. Ушул убакка чейинкилери коомду өзгөрткөн жок. Алар жөн гана бир парламенттик бийлик, президенттик бийлик, президенттик кайра парламенттик ушинтип отуруп эле бир элди алдаган бир ушундай өзгөрүүлөр болду. Мына ушул 10 жыл мурун биз мына бул жерде азыр элдик курултай кыймылынын азыркы төрагасы отурат. Бир убакта мен да төрагасы болгон, бир 2 жылдай Кадыр Кошалиев болгон, Акылбек деген жигитибиз бар эле, ал болгон. Biz ушул идеяларды адегенде ооз-эки айтып, жазып, анан аягында бир атайын ушул элдик курултай мыйзамын кабыл алыш үчүн 12 жылы кыймыл уюштурганбыз. Ошол кыймылдын адегендеги бир жетишкендиги жогорку кеңеште курултай, элдик курултай жөнүндө мыйзамдын биринчи окуусу кабыл алынган. Экинчи, үчүнчү окуусуна келгенде алар токтотуп коюшкан. Ошону менен ошол убактагы жогорку кеңештин депутаттары улут алдында, мамлекет алдында өздөрү мыйзамды, конституцияны бузуп, чыккынчылык иш жасашкан. Мына ошондон бери бул мыйзам абада асылып турат, кабыл алынбай келатат. Быйылкы жылдын жазында дагы жогорку кеңеште ошондой бир кайра бир анык мыйзамды кабыл алабыз дешип, мыйзамдын жаңы долбоорун жазып элге сунушташып, ушундай бир аракеттер жүргөн. Коомчулук чынында эле мына курултай мыйзамы кабыл алынат экен деп күтүп калганда, алар ошентип элди алдап туруп, элдин демин өчүрүп коюп, анан ошону менен билмөксөн болуп калып калышкан. Эгерде элдик курултай мыйзамы кабыл алынганда азыркыдай хаос, мондай кырдаал түзүлбөйт эле. Мындай болуп революцияда төңкөрүш да болмогон эмес. Ел көчөгө чыкпайт эле. Ак үй талкаланбайт болчу. Мына 3-чү жолу ак үй талкаланып атат. Эми маселенин бардыгы азыр эми болор иш болду. Мындан ар жагына эми кандай кетебиз? 4-чү жолу да кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек деген мына суроого жооп беришибиз керек да. Азыр мына көйгөйдүн баары толуп атат. Ар ким жана КТРКга барсак аялдар келип туруп аялдардын проблемасын айтып атат, башканы айтып атат. Андан эч нерсе өзгөрбөйт. Biz azır koğumdu özgörte turgan bir reformalar жасаш керек. Ал эмне? Ал бардыгы келип саясий башкаруу системасына келип такалып атат. Ушул саясий башкаруу системасы биздин 30 жылдан берки жашообузду аныктап атат. Өлкөнүн абалын аныктап атат, жолун аныктап атат. Мына бул жол туура эмес экендигин көрүп атабыз. Себеби 3 жолку революция ошону көрсөтүп атат. Эми 4-чү жол ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек деген суроого мен айтар элем, чукул арада муну азыр президент азырынча бийлигин тапшыра элек, ал жасашы мүмкүн. Экинчиден, эгерде ал бийлигин тапшырса, анда убактылуу бийлик жасаш керек. Элге кайрылуу жасап, 3-4 күндүн ичинде элди курултайды чакырыш керек. Мына себеби эмне үчүн? Биздин конституцияда биринчи эле башталган жеринде жазылып турат. Эл бийликтин ээси жана жаратуучусу деп, анын булагы деп жазылып турат. Ырас анда ээси болсо, анда элден өткөн чоң бийлик жок. Бардык бийлик ошо элге отчет бериш керек, элден агып чыгыш керек. Андай болсо мына ошол элдик курултай, же болбосо бүгүнкү тил менен айтканда элдик парламентти чакырып, аны кандай дегенбиз? Мисалы биз убагында ошол мыйзамда жазганда, ар бир 3000 шайлоочудан бирден делегат болсо дегенбиз да. Ошо сунуш жогорку кеңеште кабыл алынган биринчи окуудан. Ошондо болгондо бизде бүт республика боюнча 900 делегаттын тегереги болот.
Дәуір 100 адам қонақ болса, 1000 адамның тегерегі болады. 900 делегатты бүгін 3 күндер içinde çakırsa болады. Мысалы, же президент қайырлы жасаш керек, же қазір уақытылы билік қайырлы жасаш керек. Әрбір айыл өкметіне милдеттендіріш керек. Әрбір айыл өкметі емне? Әрбір айыл өкметте айылды комитеттер бар. Анын içinde 30-дан 40-дан 20-дан адамдар бар. Ошондо шайлоочунун санына жараша 3000 шайлоочу болса 1 өкүл, 6000 шайлоочу болса 2 өкүлдү. Аны ошону шайлаш үчүн 3 күн, 4 күн же 1 жума убакыттын кереги жок да. 1 сааттык убакыт жетет. 20 адамды же 40 адамды чогулта коюп туруп, ошонун ичинен да бирөөбүздү шайлап берели деп туруп, элди курултайга жөнөтсө болот. Мына ушу элди курултай аркылуу мыйзам талаасына түшүп, элдик бийлик аркылуу, элдин бийлиги аркылуу түшүп, анан ушул алдыга жылыш керек. Чоң рахмат. Экинчи маселе мен ушул эле жерде экинчи маселе президент же болбосо жогорку кеңештин төрагасы чукул арада депутаттарды жыйнап, элдик курултай мыйзамын кабыл алыш керек. Кабыл алып, ошол мыйзамда кабыл алынган талап боюнча элдик курултайды чакырыш керек. Мындай кылсак да болот, наркы жолу менен барса да болот. Ал муну кырдаалга жараша тезирээк жолу элдин демилгеси менен чакырылган жол тез жол. Чоң рахмат. Азыр мынакей Коншак мырза баягы сага айткандай, эгерде элдик курултай болгондо, мыйзамга киргизилгенде, анда мында окуя болуп кетпейт эле деген сөзүн айтып жатат да. Эми сиз ошол элдик курултайдын кыймылынын төрагасы катары айтсаңыз, буга чейин курултай болдубу же болбосо бир сунуштар сиздер тараптан киргизилдиби? Жана ошол кыймыл сиз төрага катары айтсаңыз, учурдагы кырдаалга сиздер кандай баа бересиздер? Бир элди чогултуп бир курултай өткөргөнгө бир иш аракеттер барбы? Кечиресиз, мен ушул учурдан пайдаланып кечээки болгон окуяга ошо бир эр азаматыбыз өтүп кетти. Ошонун үй бүлөсүнө, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Эми бул жерде бүт жаштар болду да, түнү менен. Карапайым эл жазады да. Булардан эмнени байкадым? Эл чыдабай калыптыр да. Жеткен чегинен ашып кеткен. Эми бүгүнкү күндө дагы ишенбөөчүлүк, баягы эле нерсе кайталанып, дагы алданып калабызбы деген нерселер турат да. Биз элдик курултай кыймылы ошо 2010-жылы ошол абал түзүлгөндөн улам ошол кыймыл түзүлгөн да, кандай чыгабыз депчи. Мына бүгүнкү күндө биз укук талаадан чыгып кеттик. Мына кандай келебиз деп турабыз азырчы. Бул жерден айткым келет, 2010-жылдан бери көп талкуулар болду. Муну менен бирге кандай кылабыз, кайсы жолго түшөбүз деп биз жол издедик да. Биз улуттук идеологияны жазып даярлаганбыз, конституция жазып даярлаганбыз. Эми бул элдик курултай кыймылы бүгүнкү конституцияда 2010-жылы кабыл алынган. 52-чи беренесинде сунуш эле берет деген деңгээлде турат да. Бирок бүгүнкү күндө көп коомчулукта отчетун алыш керек булардын деген нерсе бар да. Бул отчет ала албайбыз. Бирок биз ошо сунушун эле берсек, сунуш берип эле ушул бийлик менен элдин сүйлөшүү аянтчасы болот эле, диалог болот эле. Себеби бийлик менен элдин ортосунда ажырым чоң болуп кетип ушул окуялар болуп жатат. Сиздер ошол элдик менен бийлик менен ортосунда көпүрө катары? Жок, ошол аянтчада бийлик да келет. Эл да келет. Ал курултайдын ичинде баардык катмар камтылган да. Анан 2010-жылдан бери болгон аракеттерди жасадык. Бүт региондордо курултайларды өткөрдүк, республикалык деңгээлде курултайларды өткөрдүк. Ошонун натыйжасында 2012-жылы биринчи окуудан кабыл алганга жетиштик. Бирок ошо менен чыштап коюшту. Бул жерде эң негизгиси эл ынтымакка келет эле. Себеби бул талкууларда дагы көп жана 3000 кишиден деген нерсе болгон. Анан ар бир айыл өкмөттөн келсе деген. Бирок ошол талкуулап отуруп мындай оңойрок жолу ар бир айыл өкмөттөн ачык добуш менен шайланып келишмек. Ал жерде ар бир тармактан келмек. Сыртта жүргөн мигранттар, ассамблея, кыскасы баардыгы камтылып 9 киши болгон да. Анан ушуну каалашкан жок. Мурунку жогорку кеңештин 5-чакырылышы дагы. Мына Атамбаев, мурунку экс-президентибиз, кетердин алдында ушу курултайдын мыйзамын кабыл алыш керек экен. Бул депутаттар жөнүп отурат экен деген да. Бирок аны жасаган жок. Андан берки 6-чакырылыштагы депутаттар менен дагы ар бири менен иштештик.
ушуну кабыл алып берип койгулачы. Мына кайра ушундай митинг, пикет деген токтойт эле. Момундай төңкөрүш дегенде токтойт эле. Эл көчөгө чыкпай айтат эле көйгөйүн. Деп айтып отуруп, мына акырында ушул идеяны ишке ашыруу максатында көптөгөн саясатчылар менен, уюмдар менен, ошол эле жогорку кеңеш, президенттин аппараттары менен иштештик да. Анан акыркысында мына Бекназаров болуп чогуу курултай өткөрдүк. Мына ошондо Бекназаровдун эмгеги ошол жерден депутаттар менен комиссия түзүлгөн. Депутаттардан, өкмөттөн, президенттик аппараттан, коомчулуктан. Ошондо президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев модератор болуп, ошо курултай идеясын көтөрүп жүргөндөрдүн баардыгын чакырып, жанагы комиссияны чакырып, ана бир пикирге келгенбиз. Ошо 2019 жыл апрель айы болчу. Мына сентябрь айында кабыл алып беребиз деген. Жок. Мына май айында кабыл алабыз деп спикер Дастан Жумеков кол алышып тим эле ушундай болгондо жок. Бекназаров түзмө-түз Сооронбай Жээнбеков кирип кол алышып чыктым ушу мыйзамды кабыл алуу боюнча депчи. Бирок да ишке ашкан жок. Бул да ишке ашкан жок. Анан бул жерде эмне айткым келет? Бул курултайдын бир сырдуу жагы да бар да. Бул илгерки ата-бабалар курултай жолу менен чечип келген да. Мына Курманбек Бакиев курултайды өзүнүн пайдасы үчүн өткөрөм деп эмне болду? Атамбаев курултайды кабыл алам деп туруп албай коюп эмне болду? Мына Сооронбай Жээнбеков эмне болду? Ошондуктан бүгүнкү күнү мына азыр укук талаасына келиш үчүн сөзсүз түрдө бул жогорку кеңештин депутаттарын чогултуш керек экен. Ушуну менен бирге эле курултайдын мыйзамын кабыл алып койсок, биз мына накта бийликтин ээси, эгемендиктин ээси деп Конституциянын 2-беренесинде так даана жазылып турат да. Андан кийин проблемасы жок, каалаган убакта курултайды чакырып алып, мына ээлери келдик деп туруп, маселе чечип кете берет деп. Эми балким ушул элдик курултайдында бул бийликке бир кандайдыр бир таасири бар чыгар. Же эл бизден бийликти алып коет деп бир чочулайбы? Бир кандайдыр бир сырлар болсо керек да. Эми сырлары болгондо бул жерде эл ынтымакка, биримдикке келип, бир сөз менен, бир пикир менен айтып атат да. Эл ошону талап кылып атат, ар ким чачырандык. Анан мында еврейлердин бир жакшы өздөрүнүн бир жолу бар эмеспи? Разделяя властвуй деп. Элди бөлүп коюп, партияга, коомго, ар нерсеге башкарган оңой экен да. А тигинде болсо эл биригип кетип атат да. Ошондон коркот деп эле ойлойм. Чоң рахмат. Байыс мырза, айтсаңыз, ушул сиз тарыхчы катары эгемендүүлүк алган жылдардан баштап эле мына арадан 29 жыл өттү. Эки төңкөрүштү башыбыздан кечирдик. Эми бирок тилекке каршы 3-чү төңкөрүш да болду. Муну революция болсо бир элдин жеңиши деп атап койсок жарашабы, кандай айтасыз? Бирок ушул эки кетирген катачылыктан мына 3-чү ажообуз, өлкө башчыбыз бир кандай сабак албагандай туюлду сиз үчүн? Бир тарыхчы катары айтсаңызчы. Бул киши эми азыр кандай чечим кабыл алат билбейм. Бул бүгүн эртең бул киши бир чечим кабыл алыш керек. Дагы да болсо ошондой курултай аркылуубу же болбосо мына жогорку кеңеш бар, парламент аркылуу керек болсо өзүнүн бийлигин тыш жол менен өткөрүп берүү жагында караш керек да. Эгерде өткөрүп бербей, мен өзүм иштейм десе, анда кайрадан эле биз айтар элек. Бул стабилдүүлүк алып келиш үчүн элдик курултайды чакырыш керек. Мына элдин бийлиги, элдин өкүлдөрү ошол чечиш керек. Себеби элдин өкүлдөрүнөн элдик жыйындан бир дагы партия жогору турбайт. И президент да жогору тура албайт. Бул ушундай да, конституциябызда өзү ошондой жазылып турат да. Анан кийин эми курултай деген эмне? Мына ушул маселеде да көп чатышкан, кээде көп атайын билип туруп бурмалаган нерселер бар. Курултай деген бул элдик жыйын. Бул эл мыктыларынын жыйыны. Жөн эле эл чогулуп келип эле мамлекетти шайлабайт. Эл өзүнүн өкүлдөрү аркылуу мамлекеттик бийликти көзөмөлгө алат. Ошол аркылуу идеологиясын жүргүзөт, ошол аркылуу өлкөнү өнүктүрөт, өзүнүн сөзүн айтат, бийлик менен болгон өзүнүн диалогун жүргүзөт. Эл менен эсептешет. Эл менен эсептешет. Эл өзүнүн бийликке шайлаган мыктыларынан отчет алып турат. Мына курултайдын эң башкы институттун мындай артыкчылыгы ушунда да. 3 бийлик буга бир жылда жана биз жазган мыйзам боюнча дагы 3 бийлик курултайга бир жылда отчет берип туруш керек. А мына ушундан качышып атат да булар. Отчет бергенден качып атат. Экинчиден, депутаттарды шайлаган учурда биз айтканбыз, 120 депутаттын кереги жок. Биз андай акчабызды чача бере турган бай өлкө эмеспиз. Бизге 40-45 эле депутат жетет экен деп.
Biz anı da anıktap, bütün jana mыйзамда көрсөткөнбүz. Üçüncüden, ушул депутаттарды жанагындай партиялык принцип менен эмес, ошо элдин өзүнүн ичине чыккан мыктылар шайланып келсе, профессионалдар шайланса дегенбиз. Аны аймактык принцип менен, аны ал турсун уруулук принцип менен да шайлоо жолдорун биз көп эле көрсөтүп, колубуздан келишинче макалаларды, илимий макалаларды жаздык. Мына мен өзүм Курултайдын тарыхын изилдеп бир китеп да чыгардым. Мага окшоп китеп чыгаргандан аяк буягы бир 10дан ашык адам Курултайдын тарыхы, анын жөнү, тиги функциялары, кызматтары жөнүндө китеп чыгарышты. Эми жеткиликтүү эле бул болду. Бул интеллигенцияны билет. Бирок кептин бардыгы биздин азыр бийликке алихарктар. Анан алихарктардын ичинде дагы таза өзү байыган адамдар эмес, көбү жанагы биздин 70 жыл жыйнаган мүлктү чачып, ошолорду бөлүштүрүп алган байлар, булар деме уурлар да. Элдин бийлигин ырыскызын бөлүү. Мына ошолор келип алып бийликте туруп, дагы байып, анан элдин эсебинен да байып, анан өлкөнү мындай абалга алып келип атат. Алар мамлекетти башкарууну ойлогондун ордуна өзү кантип байып, байлыгын сактап калуу жөнүндө ойлошуп атат да. Мына маселенин бардыгы ушунда болуп атат. Бийлик аркылуу байлык жыйноо, бийлик аркылуу өзүнүн кадыр баркын сактоо, мына ушу маселе. Ал эми элдин келечеги эмне болот? Өлкө кантип өнүгөт? Биздин элди кантип башкарыш керек? Бул кыргыз эмне деген эл өзү? А дегенде ошону билиш керек да. Башчы болор алдында өзүнүн элин жакшы түшүнбөй туруп, кантип башкарат аны? Мисалы, бизди башкарганда өзүбекти же өзүбекти башкарганда бизди башкарууга мүмкүн эмес ал. Ал бул эки элдин менталитети эки башка. Демек, эки башка өзүнүн ичине чыккан, ошо менталитет түшүнгөн уулдар чыгып, анан ошо эл башкарууга жөндөмдүү адамдар чыгыш керек. Алар өзүнөн өзү чыкпайт, аны эл өзү тандап чыгарат да. Ошондо мисалы айыл өкмөтүнө айылдын эң мыктысы шайланса, райондун бийлигине райондун эң мыктысы келиш керек. Областтын башына областтын эң мыктысы. Элдин башына элдин эң мыктысы келиш керек да. А элдин эң мыктысын элдин мыктыларынын жыйыны шайлаш керек. Мына биз ошондо айтканбыз да, Курултайдын эки чоң функциясы болсун. Биринчи, президент Курултайда шайланыш керек. Экинчи, Курултай 3 бийликтен, ал турсун ошол негизги бир 7-8 бийликтен жылда отчет алып туруш керек. Мына ушундан азыркы бийликтин өкүлдөрү качып отуруп, 30 жылдан бери мына биз азыр 3-чү жолку момундай революцияны жасап отурабыз. Азыр биздин эң коркунучтуу абалда турат. Азыр мына бир 2-3 күндүн ичинде биз бир нукка кайрылбасак, азыр өтө чаң тополоңго чыгып кете турган. Себеби азыр мынагу бийлик бөлүштүрүүдө процесстери жүрүп атат да. Мына азыр жолдо келатсак, жаштардын 2 жерде жолугуп, мени тааныгандар бар экен сурап атат. Агай дейт, бул революцияны биз жасап атабыз дейт. Бийликти партиянын лидерлери бөлүштүрүп атат. Эмне үчүн андай болуш керек дейт. Анан мен айттым, мен партиянын лидери эмесмин. Анын бөлүштүргөндөрдүн ичинде жокмун. Эми ошол туура эмес өзү. Эл менен эсептеше турган, ошон үчүн эл менен эсептеше турган ырычак жол бул элди Курултай институтун ошо көтөрүп жүргөндөрдүн бири менмин. Силер ошол идеяны колдоп ошого турсаңар, анда кийин мындай чаң тополоңдо болбойт. Биз өзүбүздүн улуттук мамлекетти куруу жолуна түшөбүз. Элдин проблемасы, мамлекеттин проблемасы болгондо элди Курултайга бир жылда бир жолу 900 делегат келет, чогулат. Ал жерде уурлар келбейт, криминалдар келбейт ал жерге. Элге жаман көрүнгөндөр, кокуздан бир адамдар келбейт. Аны эл өзү шайлап жөнөтөт. Ошол анан Курултай президент кайра калабы, ишин улантпайбы, спикер калабы калбайбы, же болбосо жанагы кайсы кимдерден отчет алса, ошолор бийликте калып кызматын улантпайбы деген тагдырды чечет. Бүт проблеманын баары ошо Курултайда чечилет. Чоң рахмат, Баяс мырза. Кубанычбек мырза, айтсаңыз, эми ушул бүгүнкү кечеги болуп өткөн окуяны, бүгүнкү абалды стабилдештирүү үчүн негизи эле ушул Курултай жардам берет деп ойлойсузбу? Жана эмне кылыш керек? Бул жерде негизи 2010-да деле эл өзүн өзү токтоткон. Азыр деле эл өзүн өзү эле башкарып атат да. Анан эле бийлик менен келген кезде эле мыйзам мындай деп бир нерсени көтөрүп чыгат дагы эл эчтеке колунан келбей калат да. Эгер могу Курултайдын мыйзамы кабыл алынса, бул элдин бийликтен сурап алуу механизми болот эле да.
анан эл менен эсептешмек да. Чоң рахмат. Биз да убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу. Бизде дагы башка коноктор бар, жарандагы активисттер бар. Сиздер да бүгүнкү мына ошол абал боюнча студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер түз эфирде бүгүнкү абал туурасында учурчак көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бизде студияда конокто Баяз Турал, жазуучу, тарыхчы агай. Ошондой эле Дүйшеев Кубанычбек мырза болду. Элдик курултай кыймылынын төрагасы. Кыскача айта кетсеңиз болот. Эми урматтуу элим, мына биз баары бир мыйзам талаасына келиш үчүн жогорку кеңешти чогултканы турабыз. Ушул жерден баардыгыбыз талап кылып, ушу курултайдын мыйзамын кабыл алдырып алсак, сиздерден сураныч. Чоң рахмат. Биз бир нече мүнөттөрдөн кийин дагы учурчак берүүбүздү улантабыз. Дагы башка бизде коноктор келип турат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Бизден алсаңыздар, урматтуу коноктор, бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрыла программабызга кайрылмакчыбыз.